Устазым айтып берген окуясы бул жүрөктү ыйлатат. Устазым бір күн жаназага бардым дейт, барсам 9 класстын окуучусу экен. Бул жаш жигиттин өлүмү. Өзүнүн классындагы биринчи партада отурган, жакшы окуган, кооз кийинген бир кызды жактырып калдым дейт. Ошентип сүйлөшүп жүрүшкөн булар. Буларды ата-энеси дагы билип отурган. Бирок динден түшүнүгү жок болгондугу үчүн аларга маани берген эмес, жүрө берсин деген. Булар экөө бири-бирини чакырып алышып, крышага ар дайым чыгып алып, өткөн кеткенди сүйлөп, гыйбат кылып, сүйлөшүп отурушуп, ошентип үйлөрүнө тарашчу. 9 класстын окуучулары болбосо. Бул болгон окуя Бишкекте. Устаз жаназасын окуп келди өзү анын. Күндөрдөн бир күн ал бала крышага чыгып чалган телефон аркылуу. Ал кызга чалса, 2-3 жолу чалган, номер занят, не отвечает деген. Эч албай койгон. Анан акыры өзү чалып, мен бүгүн барбаймын, мен сенден кечтим, сүйбөймүн, башка сөздөрүн айтат. Бул жаш жигитке бул сөздөр өтө оор тийип, ошол крышадан өзүн таштап, моюн таштап өлүп алат. Устаз жаназасын окуп келди. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, бул коомубузда болуп аткан маселе. Ойлонушубуз керек. Балдарыбыз кимдер менен жүрүп атат, эмне кылып атат? Эмне жеп атат? Жеген эмне, ичкен эмне, колунда эмне? Маани бериш керек ушул нерселерге.